Leylek rayonuna geldik. Урматтуу калайык калк, жалпыңыздарды бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ылайым айтыбыз жергебизге тынчылык, аманчылык алып келсин. Мындай айт майрамдар көп болуп, элибизде ушундай жакшы күндөргө Алла таалам насип кылсын. Мына бүгүн Лейлек жергесине айтылуу Эрнст Бөрбаев деген куудул жигитибиз келип, кайрымдуулук акциясын улантууда эки кислороддук концентратор менен кошо өздүк коргоочу кийимдерди атайын Россиянын Иваново шаарындагы жердештерибиздин берип жиберген аманатын алып келип тапшырып атат. Ошол жердештерибизге, биздин элибиздин камын көрүп аткан, ден соолук үчүн күрөшүп атышкан жердештерибизге Лейлек районунун элинин атынан, администрациянын атынан, жалпы ушул жерде турган жашоочулардын атынан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ылайым элибиз ушундай оор апааттан аман эсен кутулуп кетишсин. Кутулуунун бир гана жолу ушул ынтымакта, биримдикте, бекем тартипти сактоо менен, санитардык норма талаптарды аткаруу менен гана болоруна бардыгыбыздын көзүбүз жетип калды. Кудай буйрса жакшы күндөр насип кылсын. Эрнис жигит, сизге чоң рахмат. Ушул элдин аманатын алып келип бердиңиз. Бул элдин ыраазычылыгы, бул элге кызмат кылсын. Ылайым элибизде бардыгы сакайып кетишип, жергебизде тынч заман орносун демекчимин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Силиктүү. Россияда Иваново шаарында жашап иштеп атышкан жердештерибиз мынтип биздин ооруканага концентратор 2 даана, пульсоксиметр 1 даана, 20 комбинезон беришип үлгөрүптүр. Чоң ушу биздин жердештерге, Иваново шаарында жашап иштеп аткан жердештерге чоң рахмат. Бул биздин инибиз Бөрбаев Эрнис мына жеткирип отурат. Майрамга карабастан, айтка карабастан ушул элибиз үчүн кызмат кылып аткан сиздерге, жердештерибизге, мына жигиттерге чоң рахмат. Мен ойлойм, бул алып келген медициналык аппараттарыңыздар биздин элибизге, ооруган элибизге көп жардам берет деп. Биз ошолор үчүн иштетебиз. Рахмат сиздерге, чоң бергениңиздерге. Биз Сүлүктүү элдин атынан чоң рахмат, ыраазычылыкты билдиребиз сиздерге. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, аятыңыздар маарек болсун. Ар дайым биздин элге ушундай жардамдарды көрсөтүп бергениңиздерге биз өтө ыраазыбыз. Рахмат чоң сиздерге.